саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Жумалы кызы Айпери. Жашым 31. Кечээ Москвада Ботанический сад метродо зар үйлөм кетип атканмын. Пробкада турган жерибизден сол жактан заправкадан таксист машина чыкты. Ал алыста турган. Анан мен пропускать этип кой деп сураган экен. Мен аны маани бербептирмин. Мен өзүмдүн жолумда баратканмын. Пробкада акырынан жылып атканбыз. Анан таксист машина аркаман обгонять этип өтүп алдыма токтоп түшө калып эле сен эмне үчүн мага жол бошотпойсуң, сен чорныйлар көп калгансыңарбы деп сөгүп жаман сөздөр менен айтып, телефонумду колумдан алып, эшикти ача калып туруп эле колумдан телефонду алып, телефонду ыргытып салды. Ыргытып салып эле машинадан түшүрүп уруп тепкилеп, силер көп калгансыңар, силер террористсиңер, террористтердин айынан ушунча орустар өлүп калды, силер көп кеттиңер, батпай калдыңар деп өзүнчө эле ошентип нападение кылып, ошентип буруп салды. Анан милиция чакырдым, скорый чакырдым. Скорый менен мени больницага алып кетишти, милицияга заявление жаздым. Больницага барганда 3-4 саат карашып, анан болду, сен карай албайбыз, места жок бул жакта, жаткыза албайбыз деп мени больницадан карабай чыгарып салышты. Анан үйгө келип, анан үйдө дагы абалым начарлап, температура чыгып, көңүлүм айланып, кусуп, кайра скорый чакырдым. Чакырып анан кайра экинчи жолу больницага бардык. Барганда дагы 3 сааттай карап, укол берип, жок жакшысың, биз алып кала албайбыз, карай албайбыз, үйүңө бар, дагы ушундай ооруп кала турган болсоң 103-кө чалып, скорый чакырсаң барып жардам берет деп мени кайра үйгө чыгарып салды, карабай. Так, сулуу кыздар, созактыктар, кандайсыңар? Аман эсенсиңерби? Бала чака баары жакшыбы? Так, девочки, биздин туугандардын ар бирибиздин үй бүлөбүздө бар миграцияда жүргөн биздин жарандар. Ситуация күндөн күнгө оорлошуп атат. Биз 3 күндөн бери ушул кыздын суроосун чечкенге аракет жасап атабыз. Бул кыз Москва шаарындагы ошол диаспоранын аялдар кеңешинин жаштар канаты бар, жаштар канатынын мүчөсү, аябай активдүү, жакшы кыз. Өзүнүн өзү бутуна туруп, жалгыз бой эне, баласын багып, ошол жактан кредитке үй алып, ошондой бизнес кылып жүргөн кыздарыбыздын бири. Ушундай ситуация болуптур. Эми бул, конечно, 5 кол тең эмес деп атат. Биз 3 күндөн бери биздин дипломаттардын баарын активдүү катыштырып, бул жерден дагы бүгүн мынакей миграция кеңешине чейин кат жазып, жетекчилерибизге жеткиргенге аракет жасап атабыз. Биздин туугандардын баарына тең мындай информация, маалымат катары жөнөтүп койгула, сак болушсун. Бирок анча мынча, орусча айтканда, на полтона ниже жүрүш керек болуп атат азырчы. Баягындай бакылдап көчөнүн баарын ээлеп алып, каалагандай өзүбүздүн айылда жүргөндөй шарактап жүргөндү токтотушсун биздин тууган кыздарыбыз, балдарыбыз. Туугандар Москвада миграцияда жүргөндөр, вообще эле миграцияда жүргөндөр. Санкт-Петербургда дагы бүгүнкү бир ситуация, бүгүн кабыл алдык аны. Ал баягы үй жыйнап бир фирма менен барып жүргөн биздин келиндин акчасын бербей, чорныйлар деп үйүн жыйыштырып бүткөндөн кийин тоже чыгарып коюптур. Ушундай эми 5 кол бирдей эмес, бул мамлекеттик, эки мамлекеттик ортосундагы чечилчү чоң бир маселе бул. Биз өзүбүзчө баягы колубуздан келишинче өзүбүздүн гана жарандарды азыр маалымат таркатып, баягы предупреждать этип, кичине бир мындай воспитательная работа, мурункудай шарактап, метро менен бир болуп кыйкырып, көчө менен бир болуп кыйкырып, тротуардын баарын 4 катар болуп жаап албастан, кичине на полтона акырын жүргүлө, унчукпай жүргүлө, бир катар болуп тизилип өткүлө, өтө турган жерлерден деп айтып койгула тууган урук балдарымдын баарына чейин, баарына иши кылып аман болушсун. Ситуация күндөн күнгө курчуп баратат. Адекватный более-менее баягы көз карашы, бир аң сезими жогору адамдары кичине кабыл алып, жок антпейли, минтпейли деп атышат. Бирок деген бизде деле ошондой караңгы, өз оюнан чыга албаган, өз оюнан алыс кете албаган жарандарыбыз көп.
могу жерде төртүнүбүз чогулуп алып туруп шарактап катуу сүйлөп койсо биз деле бойнубузду уруп алар жаман көрүп карап атпайбызбы? А Москвада биздикилердин жүргөнүн өзүңөр билесиңер, көпчүлүгүңөр аман эсен эле болсун. Биздин айылдаш Узактын эле көчөсүндө жүргөндө жүрүшөт шаракташып. Кичине бир на полтуына жүрүшсүн, баарына предупреждение кылып айтып жөнөтүп койгула. Кичине тууган особенно жаштарды кичине тыйылгыла, көпчүлүк чогулган жерлерге барбагыла деп тургула. Бул временная ситуация деп атышат. Буюрса временный ситуация болуп өтүп кетсин. Бирок күндөн күнгө, күн сайын ушундай ситуациялар менен биз азыр иштешип атабыз. Баарыңарга аманчылык, жакшы эртеңки келе жаткан айт баарыңарга маариф болсун, аманчылык болсун.